1 сентябрдан жаңы закон уктуңар да таксистерге. Эми пассажирлерге дагы страховка алат экенбиз, аны дагы биз алат экенбиз. С 1 сентября водители в такси столкнутся с кризисом. 75% из них даже не смогут работать в такси. Орусияда таксистердин 70% жумушсуз калабы. Айдоочуларды убайымга салган Аскоп полиси деген эмне? Ал кандай кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн? Аты жөнүм Жамбулат Жумабеков, азыр айтып берем. Орус бийлиги мигранттарды чоочулаткан дагы бир мыйзам кабыл алды. Бул такси кызматында иштегендерге тиешелүү. Эми таксисттер тапкан кирешесинин дагы бир бөлүгүн мамлекетке төгүп турууга милдеттендирилет. Ал Аскоп полиси деп аталып, кыргызча маанисинде жүргүнчүлөрдү камсыздоо полиси деп түшүнсө болот. Мыйзам боюнча айтканда 278 мыйзамга ылайык 2024-жылдын 1 сентябрынан баштап айдоочулар таксиде иштеген айдоочулардын бардыгы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жана ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыянды камсыз кылууга милдеттүү. Буга чейин алганда жөнөкөй эле камсыздандыруу машинага болгон камсыздандыруу кагазы менен жүргүнчүлөргө компенсация 500 000 рубльге чейин эле болгон. Азыркы чыккан Аскоп боюнча жүргүнчүлөргө кандайдыр бир айдоочунун күнөөсү менен кырсыкка кабылып калган болсо, Аскоп аркылуу 2 миллион акчага чейин төлөп берет. Мыйзам 1 сентябрдан баштап күчүнө кирет. Аскоп полисинин жылдык орточо баасы 3,5 миң рубльдү түзөт. Бирок айдоочуларды түйшөлткөн башка бир маселе бар. Тагыраагы Аскоп полисин алуу үчүн сизде такси кызматында иштөөгө уруксат берген атайын кагазыңыз болушу шарт. Ал эми аны алуу бир канча татаал баскычтардан тургандыктан, атайын компаниялар гана албаса, өз алдынча иштегендердин дээрлик бардыгында жок кесеп. Аскопту дагы 60 күнгө коюп берет. Ошол мөөнөттүн ичинде каждый водитель, айдоочу ошол кагазды алыш керек. Кагаз алуу процесси бул кагаздын азыркы маалыматка ылайык караганда суммалары 1300 рубльдан баштап 5400 рубльга чейин. Ал кагазды кайсыл жактан алат? Алганда айдоочунун машинаны кимге катталган болсо, ошол катталган адам госорганга барып, органдан АСАГА полиси менен керектелүүчү документтерди алып барып, ошол жерден тапшырып, ошол жактан алат. Бизде ал жерде биздин айдоочулар эмес. Айдоочуларга бул жерде эч кандай коркунучу жок. Айдоочуларга коркунучу болушу мүмкүн. Эгерде өз алдынча айдоочулук жумушту кылып жүргөн болсо, ошол гана айдоочулар гана ала албай калышы мүмкүн. Эгерде таксопарктан машина алып айдаган водительдерге бул нерсенин эч кандай коркунучу жок. Ошол көбүнчө жана өз алдынча такси кызматында иштеп жүргөндөр интернетке видеолор чыгарып атышпайбы? Аларга анда кыйынчылык жаралат экен да, эбайлы, анткени жана руксат кагазын алыш керек дейт. Аларга кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Алар Московский областта эмес. Алар башка региондордогу өз алдынча иштеп жүргөн айдоочуларга гана жаралышы мүмкүн. Москванын ичинде иштеп жүргөн айдоочуларга бул жаралышы мүмкүн эмес. Эмнеге дегенде, бул жердеги ар бир айдоочу путевой лист АСАГА полисин, теперь Аскоп полисин алып гана иштей алат. Андан башка Яндекс таксиде иштегени уруксат бербейт эч качан. Жана өз алдынча иштеп жүргөндөргө кандай кыйынчылык жаралат беке? Чечсе болобу негизи аны? Алар кандай жол менен чечишет? Же такыр эле 1 сентябрда алардын ишин токтотсалабы? Аларга эми машинага полностью уруксат кагазын даярдап, органга барып тапшырып, уруксат кагазын алып чыкты, Аскоп полисин алгычакты. ИПга же болбосо юридический бир компанияга каттап, андан кийин гана алат, өз алдынча иштеп жүргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Москвада именно транспорттун көптүгүнөн кырсык көп болот. Ошо кырсыктын көптүгүнөн көпчүлүк водительдердин виноват болуп калганы, анын жүргүнчүсүнө кырсыктан улам бул дүйнөдөн кайтыш болуп кеткендер бар. Ошолорго буга чейин 500 000 гана рубль төлөнүп келген.
ошол жүргүнчүнүн эле компенсациясын эле аз көбөйтүп койгон максат болсо керек. Бул кырсык бардыгыбыздын башыбызда бар. Бул кырсык айтып келбейт. Урматтуу биздин кыргыз мекендештер, эч качан TikTok'то жалган маалыматтарга эч качан алынбаңыздар. Бул нерсе болгону жеңил эле полис 3,5 миң рубль, ал 3,5 миң рубль полисти таксопаркка жасап берет. Башка жактан уксаңыздар, бул жалган маалымат. Толук маалыматты эгерде билбесеңиздер, автоунаа берген мекемелерден сурасаңыздар, силерге толук маалыматты берет. Бизге да азыр көпчүлүк суроолор келип жатат. Башка тараптардан кээ бирлери Москвада ОСАГО полисин жасайбыз дешип, очойгон суммаларды реклама беришип, андай суммаларга ОСАГО полисин жасатыштын кереги жок. Эгерде түшүнбөгөн маалыматтар болсо келсем, биз түшүндүрүп берген аракет кылабыз ушунчалык. Учурда Орусиянын өзүндө да бул мыйзам долбоору талаштуу пикирлерди жаратууда. Бийлик өз алтынча иш жүргүзгөн таксисттерге уруксаат алуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетпесе, көпчүлүк иш таштап, такси кызматынын кымбатташына жол ачат деген божомолдор айтылып жатат. Элдин маанайына жараша дагы кандай өзгөрүүлөр кириши мүмкүн? Биз аны кылдат байкап турабыз. Сиз Медиа Хабты көрдүңүз, бизге катталып маанилүү жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз.